Жери 30 сотук болгон өзүнө 700 койлуу батырга мына ушул короо жайы менен ушул участок сатууга чыкты. Кире бергенде могул жерге үй салып дагы жашасаңар болот. Вагончук коюп дагы убактынча жашаганга болот. Андан ар жагында жашылча эккенге дагы отдельно жери бар. Бул кайда десеңиздер, Сокулук району Национальный айылы. Достор, сиздер бул жага келүү үчүн Сокулуктун центрине өткөндөн кийин ылдый карап Калина көчөсү менен түз барсаңар, сатылуучу участокко жетип барасыңар. Мына достор, сатылуучу участогубуздун көчө жактан көрүнүшү, мынакей көчөсү кенен, дыйканчылыкка, мал бакканга абдан ыңгайлуу жайгашкан жер экен да. Мына карап көрүңүздөр. Чек арасы болсо мына бул жашыл забордо мына коштадан могул жерде бүткөн жери болсо, мындай келип туруп, бул жерде варата. Варатадан өткөндөн кийин эле бул жагы мындан өтөбүз. Бул жагына келгенде мына ушул дарактын астына келип калат. Могу темирден болуп калат, ушундай болуп калат. Жалпысынан 30 сотук сатылуучу участогубуз. Достор, бул сатылуучу участогубуздун ички көрүнүшү. Могу варата, кире бергенде эле бул көчө жактагы решеткалары, бул жагы могу үй менен чек ара жери алдыгы такта решеткадан. Ылдый жагы болсо могу решеткалардан болот. Могу площадка, могу бош жаткан жерге үй салсаңыздар же убактынча бир вагонду алып келип алып жашасаңыздар дагы болот. Эми мен сиздер менен короо жайдын ички жагын тааныштырайын. Мындай болгон жазгы акырлар бар экен. Бул жакка алып чыгып деле жазында карасаңыздар болот. Мына достор, корообуздун ичине кирдик. Мына оң жакта да жылкы бакканга жай бар экен. Мына сол жакта дагы жылкы бакканга жай бар экен. Короо жайыбыздын узун туурасы 35-10. Баасы келишим түрдө түздөн түз ээси менен байланыссаңыздар болот. Ээсинин номерин экранда калтырып кетебиз. Ал эми бул жагына кой, эчкилерди бакканга мынакей чоң экен. Жазгысын салкын, кышкысын жылуу болгон мына ушундай көрүнүштө. Могу жагынан айнектер коюлган мына. Ошондой эле бул жагына кайтып келсек, бул жерде мына садик деп коет экен. Бул жакта жаңы тубуттан чыккан козуларды бул жакка отдельно кармаганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошондой эле могул жакка келгенибизде могул жерде мына дагы бир короо. Бул жерде жазгысын мына ушундай кылып кармашат экен. Мынакей бул жерде да чоң решеткалар менен тосулган. Бул жерде койлордун жазгысын кармайт. Ошондой эле могул жерде чөп сактаганы бар. Азыр мен силерге бул жакта көрсөтөм. Достор, бул жакка киргенибизде могул жагда чөп сактайт. Жалпысынан ушундай көрүнүштө бул короо жайыбыз. Бул жагына 200 кой кенен батат дейт ээсинин айтуусу боюнча. Бул корообуздун суммасы келишим түрдө түздөн түз ээси менен байланыссаңыздар болот. Ээсинин номерин экранда калтырып кетебиз. Достор, бул жагы ошол эле участогубуздун корообуздун арт жагы. Бул короо бул жакта дыйканчылыкка мына малина эгилиптир. Бул жак чек арабыз мына ушул тактайдан болот. Ылдыйкысы алдыгы тактайдан болот экен. Бул жакка мөмө жемиш эксеңиздер болот, бактарак кылсаңыздар болот. Участогубуз жалпысынан 30 сотук. Баасы келишим түрдө түздөн түз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Чыгыш чек арасы алдыгы чоң дарактардан болуп калат. Баасы келишим түрдө туугандар, ээси менен түздөн түз отомсуз сүйлөшсөңүздөр болот.